Чынын айтсам, ал өзүнө керектүү бир нерсе сурайт го деп турган. Бирок мээрим андай кылган жок. Министр менен жолуккандан кийин 1 жыл өтүп, ошол борбор ачылды. Көрсө Базарбаев мээрим тууралуу видеону көрүп, жумгалга атайын барган экен. Мени жанына кошуп алганынын себеби да ошондон болуптур. Ошол видеодо каарман мээрим менмин. Чынын айтсам, милицияда иштеп жүргөндө аялдар арасында биринчи жолу генерал майор болом деп кыялданчу элем. Бирок ал кыялдарыма автокырсыгына учурагандан кийин чоң чекит коюлду. Мирландын мен тууралуу материалынан кийин жашоомдун жаңы бөлүгү башталды. Бир күнү эшикти ачсам эле министр Кудайберген Базарбаевич турат. Толкунданып, эмне кыларымды билбей калыптырмын. Ошол видеодон кийин мени спикер катары түрдүү иш-чараларга чакырып башташты.